Я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах, казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на значит, будем без нее. Что же делать, ё-моё? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын планынын негизинде жана кургактагы аскерлеринин кол башчысынын иш планынын негизинде Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдүн аскер кызматчыларынын балдарына келечек балдардын чыгармачылык борборунда 2020-жылга арналган Балаты майрамы өткөрүлдү. Ага 8-гвардиялык мотоаткыштар дивизиясынын командири, гвардиянын полковниги Урматбек Исаков жаңы жылдык Балаты майрамын ачып берди. Аз күн калды жаңы жылга. 2020 жаңы жылга аз күн калды. Уруксат берсеңиздер 8-гвардиялык мотоаткыштар дивизиясынын өздүк курамдарынан келе жаткан жаңы жылыңыздар менен мен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер алдында турган жаш бөбөктөр, мен ойлойм, келечектин жакшы меңденген инсандар болуп жатасыздар. Силерге кааларым ден соолуктуу болгула, оорубагыла, бар болгула, ата-энеге күйүндүү балдардан, кыздардан болгула. Мына бүгүн сиздерге ушундай биз балат уюштуруп, өздүк курамдасынан ойноп күлүп, декламацияларды айтып, жакшы подароктарды алып, үйлөргө кетишиңерге мен чын жүрөктөн тилектештимин. Ошону менен бирге уруксат берсеңиздер, Аида Сапарбаевна şu өздүк курамдын атынан сиздин дагы келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктап, сизге керектүү ыраазычылык билдиребиз. Балаты майрамына келген жаш балдар жаңы жылга каалоолорун айтып, Аяз атадан белектерди алышты. Давай. Кто вы скажете, волшебник, нам подарки принес, приходил Ой, молодец! Похлопать на тебе! У нас принцесса. Как канала гордая, ей пасочек, всех моих подарков, гости нам летит. Ой, молодчина, умничка! Подарок от Дедушки Мороза. Наступает Новый год, скоро Дед Мороз придет. Наряжу полгая елку, мишуру достану с полки. Умница! Ой, подарки нам давайте побыстрее! Берег подарка да! Дедушка Мороз, а дай мне немного, ты больше принес и удачи здоров. Жаңы жыл келди карачы, аятка аяз кыз. Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын планы негизинде жана кургактагы аскердин кол башчысынын жана 8-гвардиялык мотоаткыштар дивизиясынын иш планы негизинде бүгүн Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн офицерлер, прапорщиктер, сержанттардын балдарына келечек чыгармачылык тобунда 2020 жылга арналган балаты өтүп жатат. Бүгүнкү балаттын негизги максаты биздин болочок балдарыбызды моралдык жана психологиялык жагын деңгээлин көтөрүү, ошондой эле аскердик кызматкер офицерлерине социалдык жардам көрсөтүү болуп эсептелет. Бул иш-чарада балдар өздөрүнүн чыгармачылык жетишкендиктерин көрсөтүп, Аяз ата Аяз кыздан белектерин алышты. Бул иш-чаралар биздин бардык аскер тармактарында дагы өткөрүлүп жатат. Биздин командачылык жылдан жылга өзгөчө программалар түзүп, бүгүнкү Ошчана жайгашкан келечек чыгармачылык балдар үйүндө өткөрүп жатабыз.
Мен ойлойм, ушу биздин балдар жакшы эс алышып, маанайлары көтөрүшүп, жакшы белектер алып чыгышат. Мен катардагы жоокер Уланбеков Турусбек, азыркы учурда 36-86 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатам. Мен кызмат өтөм жакшы. Биз азыр ушул сабак өтүп жатат. Бизге командирлерибиз бул курал боюнча жакшы жеткизип жатат. Биз көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Сабак өтүп бүткөндөн кийин ок атуу талаасына барып, практикалык жүзүндө ок атабыз. Ок атып жатканда бизге коопсуздук чаралары жеткизилип турат. Коопсуздук чараларын сакташыбыз керек. Учурдан пайдаланып, Жалал Абад областына караштуу Саргат айылында жашап жаткан менин атам Уланбек, апам Кыялбы, бир туугандарыма жана досторума салам айтып кетемин. Жана куралчан досторума ийгилик каалайм. Мен катардагы жоокер Бакчарул Адилет, азыркы учурда 36 аскер бөлүгүндө кызмат өтөйм. Азыр биз 3630 аскер бөлүгүнүн ок атуу талаасындабыз. Азыркы учурда бизге ок атуу талаасында биздин командирлерибиз ок атуунун көнүгүүлөрүн, коопсуздук чараларын үйрөтүп атышат. Үйрөткөндөн кийин биз ошондон кийин ок атууга киришебиз. Кыргыз элинин жигиттерине айтып кетет элем, ата мекенди коргойлу, ушул жактарга келип служба кылгыла, башкалар да силер дагы. Учурдан пайдаланып, Жалал Абад областына Базар Кургон районуна караштуу Чоң Курулуш айылында атам Кушбаков Бактияр, апам Абдыкадырова Бурулча жана бир туугандарыма салам жолдоп кетем.